Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Жоқ. Не. Жоқ. Мыкы, Жоқ. тура кой, мыкы. Жоқ. Тура кой, кыргызым, мыкы, тура кой. Мен 12 бармын. Тур. Передачаны өткөрбөйсүңбү, тур. Сиз келип калдыңызбы? Келип калдым мен, батыраак бол. Азыр Убактым аз. отурыңыз, бет жолайынчы мен. Бол, батыраак бетиңди жууп келе. Менин убактым аз. Бол, тура кой, кыргызым деп кыргызым барын бочум керек. Ох. Саламатсың ба алтыным, берекем, гүлікім, күчігім, космосым. Бізде бүгін қонақта Гүлзат Мамытбек. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ох, 200 килограмм дем алдым ғой. Жүректе өтүп кетти сразу. Қош келіпсіз. Қандай келіп алдыңыз, жақшы ба? Рахмат, қош болдық. Қып-қызыл болды өзінше. Девушка. Lady in red болотам. Девушка в красном, вы прекрасно болған тойсыз. Көпчүлүк сурап эле Гүлзат Мамытбекти чакырбай эле койгулачы деп, анан биз болбой эле чакырдык. Болбой чакырбай. Азыр менин клипим чыкты, азыр башкача сүйлөй баштайт. Башкача сүйлөй баштайт. Ишенебиз. Биздин берүүнү көргөнсүз да. Ооба. Точно? Ооба. Мирбек Атабек King болуп келген көргөм, король болуп келген. Анда ошо бизге келген коноктор өзгөчө кийиниш керек. Үйдөгүдөй дегенде үйдөгүдөй атмосфера болуп, бияк эми космос эмес, дем бере албайбыз эч кимге дегенде, мындай эле жөн эле отуруп сүйлөшөбүз да. Үй. Макул. Ошо барып кийинип келиңиз, дордойдон деп. Жо тиякта кийин дайындап коебуз, биздин фантазиябыз боюнча Гүлзат Мамытбек үйүндө кандай жүрөт деген. Ана эмесе дагы бир жолу тосуп алыңыздар. Гүлзат Мамытбек. Собственной персоной. In person. Энди гижу. Гүжү. Үйдө деле ушундай кийинесизби? Үйдөбү? Үйдө деле эгер кааласам ушундай эле кийинип алар эм. Мен эркин жашаган затмын да. Мына кыргыздын дем берүүчүсү. Дагы кандай атайсыз өзүңүздү? Кыргыздын, ааламдын, планетанын дем берүүчүсү, ырчы, бийчи, англис тил мугалими, 3 баланын энеси. Мои детки. Бактылуу инсан ушул планетанын. Чыкса көп, мен титулдарым көп. Титулдарым көп. Мына атайын кыргыз деп туруп, бияка мындай борсок койдук, чучук азыр кымбатыраак экен, колбаса алып койдук мындай. Болот. Кымыздан ичип отургула, биякта жер жемиш. Кымыздан ичсеңер. Кыргыздын кымызда сонун житират да. Бетиңер бурушпайт го даже. Унчукпай ичип койдур. Гүлзат айым, биринчи суроо мындай болсун. Башында чыкканда баарын тура кой деп чыктыңыз, андан кийин миллионер бол дедиңиз. Кыргызым, алтыным, берекем. Кыргызым, тура кой, тур. Анан туруп эле баарын миллионер болду деп туруп, анан жок болуп кетсе, баарын уктатып кетти го деп ойлогом да менчи. Анан кайра туруп пайда болуп калып, анан эч нерсе болбогондой эле бийлеп жүрүсүз да. Кайда жоголуп кеттиңер, эмне кылып жүрөсүңөр дегендей. Мен Кыргыздын кыздарын, жигиттерин миллионер кылып жүрдүм да. Биринчи сезон баштап алдык, анан кийин эми экинчи сезонуна аттан атабыз кайра берсе. Ошондо миллионер болуп атышабы же жөн эле? Конечно. Миллионер болгондо кайкырат эле. Алар кайда? Кечке эле жуйкунтуп эле тургузуп атсаң күн сайын. Максаттарына түртүп атсаң. Не, алар кайда азыр? Иштеп жүрөт. Эң биздин чоң жылдызыбыз биринчи сезондук Султан Жусупбеков болду. А киши келгенде
20 000 сом бар. Кузат эже акыркы акчам буну мен арендага төлөшүм керек болчу складыма. Бирок мен ушу бизнесимди ача албай атам. Келип туруп сизден үйрөнөйүнчү, сизден сабак алайынчы дегенде биз сразу киргиздик. 20 миңди алдык да жок эле болуп кеттик. Жок, кыргыз баасы каяка жок болмок эле планетада жашагандан кийин. 5 күндөн кийин инвестор келип 2 миллион акчаны киргизип, азыр чоң бизнес кылып атат азыр. Сандык деген. Могу продуктларды үйгө доставка кылат да. Базарда чоң сумкаларды көтөрүп жүрбөйсүң. Үйгө продукт алып калышат. Биз азыр сатып албай калдык. Бизге алып келип беришет баарын. Заказ кылабыз. Султан, бизге баланча керек деп СМС жазып коебуз, алып келип берет. Сизге бекер? Жок. Каякта бекер? Бекер деген сөз жаман көрөм мен. Коюңуз. Чын. Инстаграмда жүрбөй. Мына бекер маникюр кылып берди, бекер кийим берди, рахмат. Мен реклама кылып атпаймынбы? Бекер да. Жок, бекер эмес. Бул обмен болуп атпайбы? Бул алмашуу болуп атпайбы? Мен кече реклама жасасам 43 000 просмотр болуптур. Би салондуку. 43 миңден эч ким деле албайт болуш керек. Ким айтты, коңузчу? Направление. Мен билем да. Мен мисалы кече үйдөн чыгып атсам, үйгө келсем, карындашым сурайт, баягы закрытый показ кылып атсыздар кино «С любовью в Америку» деген. Ошол жака Гүлзат Мамытбек келген тургай көрдүңүзбү дейт. Мен таң калдым, эмне болду депчи. Эмне болду десем, жөн эле сурадым. Эмне сага жагабы десем, карындашым айтты, жагат дейт. Эртең бизге съемкага келет дедим да. Мага келсем болобу деп атпайбы? Жок, болбойт, бар сабагыңа оку дедим да. Мына ошондой мен карындашыма окшогон адамдар көрөт. Алар албайт силер жана реклама кылган анча-мынча чача-мачаларды. Эми бул сиздин ой пикириңиз. Мага чаармашып атпайбы? Кудайса же рекламасын аябай четкий эффект болуп атат деп. Бул сиздин ой пикириңиз, мен өзүм ой пикирим өзүнчө да. Азыркы учурда кандай пландар болуп атат? Жакында эле клип кое бердиңиз. Кыргызым деппи? Алды күчтүү кызың, армандарга чөмүлбө, алакандай кыргызым, айланайын өлүмбө. Голосту компьютерден өлө жасалгандай мындай уулганда ошондой болот экен да. Жок, голосты неме, голос жакшы чыга элек, чын эле айтып атасыз. Мен бир 10 сабак вокал алгам. Кээ бирде чөйсө чойгондур. Бирок менин голосум вокальный голос да. Менин голосум оперный голос да, ичинен чыгат. Дагы бир 100 сабак алсамчы, мен Майкл Джексон болуп кетем да. Майкл Джексон болуп кетем да. Оперный голос болсо, операдан бир нерсе аткарып бере аласызбы? Талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул үндөнүп ай, таң шеппирер тар чагыбыз. Кел алып элем да. Шых! Билайн рекламасы го. Жок, бул реклама эмес, бул жөн эле бизде үйдө турган Билайндын кружкасы. Кружкасы макул. Мен просто базардан барып сатып алгам да. Базардан. Жакшы. Достор, сиздер үчүн менде сонун жаңылыгым бар. Билайндын просто тарифи. Билайндын просто тарифи эми мындан да сонун болуп калды. Жумасына 95 сом. Түйүн ичиндеги чалуулар жана SMS бекер, түнкү интернет бекер жана чексиз. Ал эми күндүзгү пакетке 4 гигабайт интернет берилмекчи. Жана ошондой эле сиздин интернет пакетиңиз түгөнгөн учурда мурункудай интернетиңиз өчүрүлбөйт. Жөн гана ылдамдыгы бир аз азайып калмакчы. Баса. Эгерде сиз WhatsApp жана Одноклассник сайттарына кирген учурда мегабайттар эсептелинбейт. Мени качан шоуга чакырасың? Сиз келгенсиз да баягы. Гүлзат айым. Гүлзатчы, азыр неме таңкы шоуга келгенде эле болобуз, жана эртең менен турганда жана физзарядка кылат го. Сиз баарын тургузасыз, анан туура физзарядка көргөзүп берип коюңуз. Биз кайталайбыз, баары көрүп, баары үйрөнүп алсын, Кетти анда. Кетти, мен артынан айтып алайын. Эң биринчи баштан башташ керек. Баштайм. Башта бүт проблемаларым бар, башта. Кан жүгүрө баштады, Көрөсүң, мына бетиңизге да кызыл толуп, кан жүгүрө баштады. Алтымыздан жана. Эми неме, пальчиктерибизди, манжаларыбызды, бармактарыбызды. Нерсе кармалаган деп. Жакшынакай. Жакшынакай оюңуз, жакшынакай кылыңыз, адал ойдонуңуз, эмне болуп атасыз? Мына кылып атпайм. Мындай. Азамат.
бел окан жүгүрө баштады. Эми Кысылып. сол жака кеттик. Ой кудай. Ама дорожкалардын кереги да жоктур го, Неме? Дорожканда кереги тиет азыр бутуңуз эми. Оң бутуңуз кетти. Эми сол бутуңуз. Сиз күндө жасап турасыз өздөрү. Ооба, конечно. Сен картайып кетесиң. Мен азыр 2 жыл мурунка караганда жакшымын. Анткени физзарядка, бассейн, фитнес кетти. Эй, молодец, накатила, көрдүңүз бе? Ооруйт турбайбы? О, да ооруйт да. Ушинтип туруп кичине туруп турасыз, Ай, буттар бүгүлбөйт, Буттар бүгүлүп Эми колум кыска болуп атсың. Кол кыска эмес, бел катып калган уже. Туруп тура кой деген фразаны биз билгендей сиз көп тил билесиз. Ар бир тилде ошо камерага айтып койсоңуз. Макул. Туруп тура кой. Get up, stand up, stay up and move up, my dear. Туруп тура кой. Вставай, мой родной, вставай, мое солнце, вставай. Наше время пришло. Муну мен деле билем. Вставай, вставай, солнце. Башка гирап, стендап, башка тилдер жокпу? Kardeşim, dur. Sen çok iyi olacaksın. Sen çok büyük olacaksın. Hepsi inşallah iyi oladı. Все. Разминка өттү, тияка кайра отура алайм. Аны сайтасак. Ошого керек болуш керек го. Шапка кийип алыпсыз, мындай суроо болсун. Марихуана чегип көрдүңүз беле? Yok, hiç kaçan. Эч качан. Кудай аксак. Бирок чегип алган адамды эле жүрөсүз да. Ооба. Эмне үчүн марихуананы чегишет? Бийик толкундарга чыккысы келет да, бактылуулук толкунда. Сиз ал толкунда жүрөсүз уже. Постоянно. Постоянно. Постоянно карап, о, Айбек сен да келип калдыңбы деп. Голова келди. Силер жөн эле келсеңер болмок ушинтпей эле деп. Ооба. Дөнү билим алып эле, дем алып эле келсеңер болмок деп. Мисалы бир жакшы жаңылык деп айтып алдым мен. Позитив барына жагат да бар бир. Мен өзүм түптөмүн. Түптө ошол чөп өсөт, баары билгендей элечи. Анан бир убакта ошол Национальный банктын жетекчиси бир ушундай айтканда, бизге туризмди өнүктүрүш үчүн ушул марихуананы легализация кылыш керек деген. Ошого сиз кандай карайсыз? Эгер бизде легализация болуп калса кандай болуп калат? Жок, болбойбу. Кандай марихуананы легализация? Анда проституцияны да легализация кылып коелу, наркоманияны да легализация кылып коелу, бири-бирин өлтүрүүнү да легализация кылып коелу. Жок, мен каршымын. Мен кыргыздын адамзаттын деми катары мен ал нерсеге каршымын. Биз туризмдичи башка нерсе менен өнүктүрөбүз. Неме таза туалеттер менен өнүктүрөбүз. Таза туалет болсочу, бизге куюлуп келет. Мен өзүм Куюлуп келет. Ооба, бизге эми куюлуп келет. Туристтерчи куюлган бойдон мындай аккан бойдон келет. Агым болуп келет. Эгер туалеттерибизди, сервистерди эле оңдоп алсак. Мен Аруба деген островко барып келдим. Мындай 3 жума мурун. Не хочу обесценивать это море. Хорошее, красивое, с красивым песком. Но лучше нашего Иссыкуля нет. Алар эчтеке кылбайт. Кариб деңизинде бир остров бар экен. Эчтеке кылбайт. Фабрика жок, завод жок, эчтеке не производят. Бирок сервис күчтүү, анан кийин немени монтип тосуп атат экен да. Туристти лаппай кандайсыз деп тосуп атат экен. Эми не сезондо моундай эл, моундай. Анан кийин 4 тилде сүйлөшөт экен. 4 тилде эркин сүйлөшөт экен. Анан мен айлабадым, мен кыргызым эмне? Биз 3 тилде спокойно сүйлөйбүз. Кыргызча, орусча, англисче. Кыргызча, орусча, англисче. Кыргызча, орусча, англисче. Ошону сүйлөшөбүз. Мен мобильный приложение чыгарып атам, кайтайм деген. Ошону Кудай бурса чыгаргандан кийин кыргыз 2020 жылга чейин уже англисче сүйлөп калат. Шытыр. Ушул тил көтөрүп алса болот. Англис тил, таза туалет, анан кийин жакшы сервис менен көтөрүп алса болот. Салам достор, кандайсыңар? Эң мыкыр шоуду Азамат Уланов менен болгон конкурстун жеңүүчүсүн айта кетели. Жеңүүчү болуп, YouTube KG деген аккаунттан алды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле Айдана Дека менен болгон конкурстун жеңүүчүсү болуп, Майрамбек Эминов деген көрөрман зат алды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз менен байланышыңыздар, жакын арада билектериңиздерди алып кетсеңиздер болот. Бардык көрөрмандарга айта кетчү нерсе, сиздерге көрүп, оюн пикир менен бөлүшкөнүңүздөргө чоң рахмат. Каналга катталганды унутпаңыздар, жана ошондой эле комментарий жазгыла, жеңүүчү атагыла. Эң кышоо биз сиздерди жакшы көрөбүз, биз сиздер мененбиз. Буюрса баары жакшы болот. Гүлзат Мамутбек дайыма эле ушундай болгон эмес да. Буга чейин 1 жылдан ашып калды, ушундай болуп калганына. Ай, алтыным болгондачы. Буга чейин Гүлзат Мамутбек башкача болчу. Тажаган жоксузбу образда жүргөндөн? Мен кичине кезимден билчүмүн мен дем береримди. Мен кичине кезимден эле ушуну ойлончумун да.
ата энем таң калыш эми айыл дагы кыз. Dedim dаңгылыш мунун ичинде болду. Ушундай да ойлор болгон. Чын. Я азыр деле ойлошот көпчүлүгүчү мен. Бу мейли ал адамдын өзүнүн ой пикири. Укуктуу. Мен телевизорду көрүлө. Мен мондай болом десем эле, ата энем карап эле. Бу ким кызы дейт. Бул эмне деп деген атамдын сөзү болчу да мындай. Жо, сиз мен суроомду түшүнгөн жоксуз. Мындай болуп атат да. Сиз буга чейин мындай жөн эле башкача Гүлзат Мамытбек болчусуз. Хайтайымдын рекламаларында илинген татынакай кыз сиз болчусуз. Андан кийин эле өзүнчө эле дайыма эле жүгүрүп тура кой болуп, мындай ушул образдан тажаган жоксузбу дейм да. Жок, тажабайм, бул менин милдетим, бул менин максатым, бул менин миссиям. Мен кичинекей кезимде эле ошону билчүмүн. Ошентип эле төрөлгөм. Анан ошентип айтып келаткандан көрөсүң да башкалар, бул эмне болуп атат, эмне дегенде ошондо акырын жабат экенсиң да. Бул ар бир балада болот. Акырын өзүңдүн ой пикириңди жабасың, өзүң жаап каласың. Мындай жасалма болуп каласың да. Жасалма. Мынтип отуруш керек, түпсүз отуруш керек. Кыз киши деген түпсүз отуруш керек. Этек немене гүлбөй, кашыңды көтөрбөй гүл. Дечи да мамамчы, кашың көтөрбөй сүйлө. Мимикасы жок сүйлө, жакшынака сүйлө десе. Мамам макул, хорошо. Деп тияк баргандан. Азыр ванна туалетке киргенден кийинчи. Ванна туалетке киргенде өзүңсүң да, же күз күнүн көрүп алам. Мына азыр мен өзүммүн, мына өзүң бол дейт го, мына өзүммүн азыр. Азыр тескеринче болот силерге. Күндүз кечки үйгө барганда кашты көтөрбөй гүл. Антип өчүп каласыз да. Жок. Мен үйгө барганда да ошентем. Мен саат 12ге чейин видео тартам да. Анан 12де уже жатыш керек анткени. Менин расписанием 12де жатуу, 6да туруу. Ооба, бул Акыя Батыл бүгүн бизде конокто Гүлзат Мамытбек. Келиңиздер, ызычуу берип коюңуздар, ызычуу. Жакшы. Гүлзат эже, келиңиз атыңызды айтып коюңуздар. Мен атым Гүлзат Мамытбек, мен кыргыздын жана планетанын демимин. Ызычуу. Мыктыбек, атыңызды айтып коюңуз. Мыкы эйкей кыргыздын духу, планетанын руху. Ызычуу берип коюңуздар. Чучу кулак боюнча биринчи болуп Гүлзат эже баштамакчы. Келиңиздер, ызычуу берип коюңуздар, ызычуу. Оң колумда сарымай, сол колумда сарымай. Ушул турган мыкы ары турчу сасбай. Акыя. Гүлзат Мамытбек баарына өзүнчө эле дем берет, иш жүзүнө келгенде тоокторуна жем берет. Акыя. Спортивкамдын блескалары өзүнчө эле жалтырайт. Ушул турган мыкы сөз таба албай калтырайт. Акыя. Жакшы, катуу болду, катуу. Алмабактын бутагы быйыл эрте гүлдөдү. Ушу турган Гүлзат Мамытбек Том Крузга тие албай жүдөдү. Акыя. Көрөбүз. Оң колумда банка, сол колумда банка. Ушул турган мыкынын бети жалпайган танка. Акыя. Гүлзат Мамытбек менен мен WhatsApp'та байланышкам. Жакыныраак карасам, чачтары өзүнчө эле майланышкан. Акыя. Акыя Батыл ушунун соңуна келип чыкты. Кимиси утту десеңиздер, видеонун астына комментарий жазыңыздар. Бул Акыя Батыл болду. Келиңиздер, ызычуу берип коюңуздар. Ызычуу. Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Биз ар бир келген конокко мындай дайыма берчү сурообуз бар. Эгерде сиз президент болсоңуз, Кыргызстанда биринчи орунда эмнени өзгөртөсүз деп. Бирок сизге башкача суроо берели. Эгерде сиз президенттин аялы болуп калсаңыз, Кыргызстанда биринчи орунда эмнени өзгөртөсүз? Билим менен гана көтөрүлөт Кыргыз. Билим менен гана адамдар. Эгер бир аз кененирээк болсо, эмне жааны өзгөртөсүз мисалы? Мектептерде билим берүүнү өзгөртөм, университеттерде билим берүүнү өзгөртөм. PISA деген эме бар. Дүйнөлүк билим берүү системасы. Дүйнөлүк билим берүүнүн тестированиясы бар. Ошол жерде 69 өлкө катышкан. Биз канчанчы орун алганбыз? 70-чи.
69 эң акыркы орун алганбыз биз. Биздин мектептерде эчтеке. там бир катышпаган бир мамлекетке 69-ду бизге 70 берип коюп турган. Жыл бизге эң акыркы, билбейм кандай катышканбы, катышпаганбы, бирок эң акыркы орунда экенбиз биз. 69-орунда экенбиз. Билим берүү системасын өзгөртпөсөк, ал жерден дайыма эле ошол орунда калабыз. Анан кийин культураны өзгөртүш керек. Маданиятты биз өзүнүн маданиятты сактап келишибиз керек. Сактап анан еще дүйнөгө жайылтышыбыз керек. Ошо мен же министр культура болом, же министр образования болом да. Эгер ушунчалык эле политикага кетким келип атса, ошондой болом. Жакшы. Мен президент болуу деген вообще максатым жок, болбойм дагы мен. Президенттин аялы болосуз. Билбейм, президенттин аялы. Мен Том Крузга тийсем, Том Круз президент боло албайт. Том Круз, Кыргыз Республикасынын президенти Том Круз демек белет, Кыргыз жигит болот. Кыргыз Республикасынын президенти Баланчаев Түкүнчө болуш керек. Анан Том Круз десе. Не Круз экен? Түкүнчөнүн аялы болгум келбейт да. Мен Том Круздун аялы болгум келет. Аягында Баланчаев Түкүнчөнүн аялы болуп каласыз. Эмнеге? Том Круз бош эмес экен, кече чалган. Жок, боппош ал. Боппош. Билем да. Кече бир интервьюңузду көрүп, аябай сизди сыйлап калдым. Анткени сиздин канчанчы жылы экенин билбейм, ошо Казакстанда жолдошуңуз менен жашап жүргөн кездеги сүрөтүңүздү көргөзүп, өзүмө сөз бердим. Мен ушундаймынбы деп күзгө келип карадым, анан азыр мындай болуп өзгөрдүм депчи. Ошол эрдигиңиз үчүн аябай чоң, орусча айтканда респект деп койду. Орусча айтканда. Гүлзат айым, ар бир келген конок биздин көрүүчүлөргө кандайдыр белек таштап кетет. Сизден бүгүн кандай белек болот? Менден белек, глам деген немеден, мен партнерлорум, өтө сонун белектер булар. Эми бул барыбыз тең бала чактан дем алабыз да эмчи, балалыгыбызды эстеп, монда футболкаларга фломастер менен тартасың. Калып калабы ошойдон? Ошондон калып калат. Калып калат, буну жуусаң, кетип калат. Анан кайта бой бересиң. Булчу мындай терапия да. Сен түйшүккө батасың, проблема чечип келесиң, моундай болуп келгенде анан акырын отуруп тартканда бул кадимкидей сени терапия кылат да. Чынайык футболка турабы, Чынайык футболка эмес, бул чистой эле футболка. Сонун турмуна тартып алсат. Бул балдарга да сонун, чоңдорго да сонун. Ошондой сонун белегим бар. Ушул эки футболка. Же дагы бир нерсе барбы? Пакетте дагы бир нерсе. 800 сом турат керек болсо. Баасында айтып кетейин. Пакетте дагы бир нерсе бар. Да, пакет ошонун 3-үчүсү бар. Ошонун 3-үчүсү? 3 футболка бул. 3 футболка. Эмне 2 деп бирөөнү алып коеюн деп турдум. Белек конкурс кандай кылабыз? Гүлзат айым айтты, Том Крузга көйгө тием деп атат. Эмнеге Том Круз? Неге Том Круз? Ошого Том Круз мен 40 эмен бар, 40 пункт бар. Ошол пунктка мен Кудай буйрса. Эмнеге Том Круз дегенби? Жок, болочокто күйөөм ошого татышы керек да. Эң биринчи эле пункт аты Том Круз болуш керек деген, э? Жок, ошо баарды жазып келгенден анан карасам, эки жат карасам, Том Круз бап келет экен. Том Круздан башка дагы ким ушул Гүлзат айымдын 40 пунктуна туура келет? Күлкүмүштүү вариант жазгай негизичи. Кайсы качествосы туура келет же болбосо эмне үчүн ошол адам Гүлзат Мамытбектин жолдошу болуш керек? Чыпалак Батыр деген вариант жазбагыла. Ал уже өткөн тема. Точно жазбагыла. Ата Чыпалак Батыр дайыма эле жаза берет экен, Чыпалак Батыр болсунчу да. Ошо достор, комментарийге Гүлзат Мамытбектин болочоктогу жолдошу ким болот жана эмне үчүн деген суроого ким оригиналдуу, ха-ха, күлкүлүү жазса, ошол адам ушул 3 жеңүүчүнү тандайбыз, 3 футболка бар экен, 3 футболка беребиз. Же экини тандап бирөөнү өзүм кийип алайын деп кой. Өзүм эле алтырып коюнчу деппи? Экономия. Гүлзат айым, биз келген конокторго өзгөчө кыздарды белексиз кетирбейбиз. Дайыма гүл беребиз. Бул эмес, бул жөн эле биякта турат дайыма. Анан эми гүлдү бере бергенде эмне? Сизге өзгөчө белек берели деп чечтик. Сизге мындай, сиз элдин баарын ойготосуз, а сизди ойготкон киши жок. Ошон үчүн сизге мына будильник. Сонке менин немен барбы үнүм? Кыргызым тура кой деп. Эртең менен тың кылгырым тура кой. Сонке рахмат. Негизи неме тургузгуч ушундай болот да? Эртең мененчи. Сиз эрте турсаңыз, анан биз да эрте туруп турабыз. Точно. Көрүңүзбү? Баарыбыз бири-бирибизге жардам беребиз да. Ошо чоң рахмат келгениңизге. Анан эмне десек? Сөзүн таппай калдым мыка. Мукубай алтыным сүрдөбө бар да. Бөлөкөм алтыным, учу-мучу, ажу-жу. Космосун. Мықты ең мықты шоу, ең мықты шоу, мықты ең мықты шоу, шаң менен өтіп жашоо, мықты ең мықты шоу.
шоу эң мыкты шоу мыкты эң мыкты шоу шаң менен өтө жашоо биздин конок болуп кет мыкты курт суроолоруң бер сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер биздин конок болуп көр сүйүнөт жан дүйнөң өзү бизде жалгыз чындык сөз жалганды өзүңдөн бөл мыкты эң мыкты шоу эң мыкты шоу шаң менен өтө жашоо бал менен өтө жашоо чын жүрөктөн сырдашуулар бирге жетебиз ашууга кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашууда